Спортқа қойылған ақшалар, чоң ұтыштар, тез арада төлемдер, ишенимді букмекер. Ош шаарында 15 жаштагы окуучу атасынын унасы менен 43 жаштагы адамды сүзүп кеткен. Жабырлануучу окуя болгон жерде каза болду. Бул тууралуу Ош ШИИБдин жол кыймылынын коомсуздугун камсыздоо бөлүмү билдирди. Окуя кечээ 19 февраль күнү кечки саат 7:50 чамасында Ош шаарынын Теке айылында, тактап айтканда Ош Араван жолунун 9-чакырымында болгон. 2005-жылы туулган окуучу атасынын Hyundai Porter унасын башкарып бара жатып, Теке айылынын 1977-жылы туулган тургунун жана 1975-жылы туулган тургунун сүзүп кеткен. Анын кесепетинен 1977-жылы туулган тургун окуя болгон жерде каза болду. Ал эми 1975-жылы туулган ооруканага кайрылган. Топтолгон материалдардын негизинде окуя Ош шаардык ички иштер башкармалыгы тарабынан кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, иликтөө иштери жүрүп жатат. Маалымат булагы Nazar News KG.